Аял заты батынып колго албаган, эбин таап улантып кетпеген иш жок. Эмгекчил айым Дамира Табалдиева эч ким жасай элек жумуш менен алектенет. Тактап айтканда ал жаныбарлардын алпы, күлүгү төө куш багат. Дамира айымдын фермасындагы бул өзгөчө жаныбарлардын кызыктуу жашоосуна чогуу саякаттайлы. Жолдошум өзү необычный киши да, азыр деле мен кейде тамашалап калам. Кыргызстанда сендей адам жок деп, единственный человек деп эле. Тиги 2003-жылы өзү эле кызыгып эле ушуну алып келем, алам деп квартира сатып, болгон акчанын баардыгын чогултуп, досторунан сурап, достору ишине поддерживать этип башташып кайра жок деп коюп, анан кийин намыстанып калат го адам. Жок, өзүм эле алып келем анда, все уже деп анан өзү алып келди, алдыртканда. Россиядан через анда эме жок болчу да, интернет издение атып чыгып эме заказ кылганбыз через Россия, через Казакстан алып келген. Өздөрү доставка кылышканда, бирок Казакстандан бери өзүбүз алып келгенбиз. Проблема. Чоңунан эле алтын алып келген. Чоңунан. Ал кезде кымбат болчу, эми ал кезде доллардагы эме эмес беле, анан азыркы доллар десең эч ким деле чочубайт го. Ал кезде кичине эме болчу 2003-жылы. Алып аябай дегендей чоң проблемалар болду. Көбөйтүш керек, намыстан уже Кыргызстанга биринчи жолу алып келгенден кийин кой депчи. Анан жөжөлөрүн через инкубатор эметип чыгарып, аны ушул ферма кылдык да. Азыр бизде азайып калды, наоборот, мурда аябай көп болчу. Аябай көп болчу. Эмне кылып азайттыңыздар? Эми азайттык, могу жок, бизге невыгодно болуп атат да. Андан көрөп биз тиги зоопарк кылалы, мондай элдерге кызыктуу, балдарга мындай көрбөгөн балдар, кичинекей үйдө отурушкан балдарчы телевизордон эле көрөт да. Мындай бизден келип живой көрүшсүн деп мына башка животнокторду алып келдик. Ошолорго алмаштыра атабыз. Климатынан бат эле көнүп кетишти. Анан бат эле бизде 4 сезонду уже көрүп булар чоңоюшту да. Бизден чоңоюп, бизден эметти. Анан биз элдин каалоосу менен эле көбүнчө мына кичинекей балдардын каалоосу менен ушул идеялар улам-улам чыга баштады да. Анан балам менен кызым дагы атасындай болуп кызыгышып, анан муну издеп, тигини издеп, баарыбыз эле жумушубуз ушул болуп калды. Интернеттен карайбыз, тигини издейбиз, муну издейбиз, давай муну алабыз, тигини алабыз деп ушундай идеялар чыгып, анан экинчиден тиги баягы элдердин дагы каалоосу болуп калды да. Кичинекей балдар келип алып кызыгат го, чё там только страус, больше ничего нету дегендей. Анан кой муну алалы, балдарга кызыктуу экен. Давайте черепашка алып коелу депчи, мисалычы, павлин алалы деп, анан ошентип ушул идея чыгып, анан мини зоопарк, азырынча биздин Кыргызстанда мини зоопарк биздики эле деп караколдо бар, бизде бар. Сатып алгысы келгендер барбы, каалоочулар? Сатып алган аябай көп. Аябай көп, аябай көп. Жумуртканы да алышат. Мен алышат, страусты алышат, кичинекейин чоңун сурап алышат. Жумурткаларыңыз мисалы канчадан бирөөсү? Жумуртка биз жегенге азырынча Кыргызстанда жок болгон үчүн кымбатыраак болуп атат да. Эгер бизде Кыргызстанда дагы боше мындай фермерлер көп болсо, бизге спрос да жакшы болмок. Жакшы да болмок да. Азыр 3000 сомдон сатабыз бирөөсүн. Өзүн кормун даярдайбыз да. Жумуртканын мондай пирожкаларды сатабыз, жумуртканы сатабыз, ошонун акчасына биз өзүн багабыз дегендей да. Азыр эми Страустун бирөөсү канча турат мисалы? Страустун бирөөсү $300 өйдө. Кичинекей цыплятасы, жөжөсү $300. Кажына? Какой звонок? Булар эме ручной да, бул страустарчы. Элдер көп келгенге сразу келишет, кол менен тамак жейт. Жана бирдеме колунда жок, тийбейт. Буларга эме чоңоюп калды, взрослый булар. Жок, чокубайт. Эме дикилер бар, ар жака наркы сарай дикилер, ошолор эме кылат. Булар кичине эме адамга аралашып, кичине көп, бизде клиенттер көп келет да. Кормит этчет, ошол. Могу африканский боз серый светтери эме ургачылары, самка. Булар самецтер булар. Чёрныйлар самец. Ошо ар бир эме короодо бирден лидер болот. Өзүнчө семья булар. Отдельно ошончо бир короодо болот. Нар жакта алар өзүнчө семья. Булар 6, 7, 10 жашка чейин болуп калды, разный. Ар кандай. Буйтук. Эми атайын заказ болсо эле сойбосок. Мындай кышында булар эме бийлейт да, чуркап эрте менен түштө, жазында баштайт. Как балерина вот танцует биздин кара жоргодой да. Ошондо буттар сынып калышы мүмкүн. Мындай кардан сыйгаланып муздачы. Атокунда атайын деле өзүбүзгө эле керек болсо сойбосок
сойгондо сатылып кетет эти. Искусство требует жертв экен да? Эти деген эме жылкыныкындай болот. Аябай даамдуу, баардык тамак жасалсак болот. Түштүү, курдак аябай сон болот, гриль болот. Куда тоскондо эме бизден алып кетишет. Вот телевиденияга түшөсүңбү? Вот смотреть туда. Вот монда эме клиентка кыздар бар, аябай интересовать этип келишет. Бул африканский страустун жумурткасы. Булар көрүп атасыңар, мунун азыр салмагы 1,5 килограмм чыгат. Самый средний, самый хороший эмеси да. Сыртынан эле көрүнүп турат да, эме инкубационный жумуртка деп коет да биздечи. Биз бөлөбүз да жумурткалардычы. Не инкубационный депчи. Килограмм разный болот. Самый кичинекейи 1,200, самый чоңу 1,900 чейин бизде. Биз через инкубатор чыгарабыз. Жөжөлөрүн инкубатордон чыгарабыз, өздөрү баспайт. 42 күндө чыгат, жезе болот. Жегенге да биз сатабыз. Быйыл эле жакшы болгон жок, бирок негизи жаздан баштап туулуп башташат булар, жазда баштап. Жаздан эмеге чейин, күзгө чейин. Суукка түшкөн, суукта кышында болбойт. Жакшы погода болсо, март айындачы баштайт ужечи. Эме болсо кичине күн сайын эмес, бир жумада бир жумада 2 жолу кээде токтоп калат. Бизде только австралийский эме оргучу да, страус, а тиги африканский страус. Биз баштаганда тиги страус менен баштаганбыз. Муну кийинчерээк элге мындай кызыктуураак болсун деп алып келгенбиз да. 4 мал тамак беребиз. Чөп, жем, безотходовец, морковка, капуста баарын эле жей берет. Саюзден башка эмне жешет? Саюзден башка капуста жейт, алма жейт, анан жүгөрү. 2 мал эме беребиз, арпа баягы эме, отуруп аралаштырып. 2 мал саюз беребиз, эртең менен. Обедке жакын, кечке жакын. Биздин Кыргызстан ырчылар алышат, муну дизайнерлер алышат. Для ваза, для красоты, для декорго үйгө алышат. Муну деле алышат ошого. Эми ар ким ар кандай алышат да. Булар деген эмеси кымбат. Страустукучу. Страустук кымбат. Страустук 50 сомдон 500 сомго чейин болот. Бир эмеси. Перушкасы. Буларда тоже 50 сомдон 150 сомго чейин. Самый дорогой маларда. Бас кымбат. Мына пушистый да. Пушистый. Анан начарлары мындай бар. Алар кайсы малда түшөт? Өздөрү булар жүнүн ташташабы? Таштайт. Бул болсо 1 жылда 1 эле жолу таштайт. Бул болсо тиги көзүндө сентябрда, аягында полностью таштайт. Анан кийин азыр жаңы өсүп чыгат, көрүп барып көрсөңөр, жаңы өсүп чыгып уже жазында уже март, апрелде уже ушундай длинасы ушундай болуп калат да. 1,60, 1,70, 1,50 болот. Бул ошо павлиндики. Бул болсо эменики. Страустук. Страустук серый, чёрный, белый, көрдүңөрбү? Разный. Болгородо бир гана төөкуш эмес, башка да экзотикалык жаныбарлардын түрү бар. Аю, түлкү, элик, тоос, өзгөчө породадагы кой, эчки. Аларды көргөнү келгендердин саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Биз болсо Дамир айымдын ишине ийгилик каалап, саякатыбызды жыйынтыктадык.